Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектеби Кыргыз Республикасындагы эң биринчи музыкалык билим булактын башын ачкан мектептердин бири. Бүгүнкү күнгө чейин 85 жылдын ичинде жүздөгөн залкарлар ушул мектептен чыккан. Эстрада багытында жүрүшөт, мисалы Жамиля Муратова, мыкты педагог, Юлия Руцкая жана көптөгөн музыканттар ушул мектептен бүтүшкөн. Петр Шубин Россиядан келгенден кийин ушул жакта жанагы тоо таштарда жүргөн, ар кайсы өрөөндөрдө жүргөн элдик музыканттарды издеген. Арабаны айдатып алып, Кыргызстанды кыдырганда ошол элдик фольклорду чогулткан. 80ге жакын кыргыздын обондорун аспапка, фортепианоға салган көп. Бүгүнкү күнгө чейин жана тамаша, мисалы, фортепианода балдар аябай көп ойнойт. Ойго музчу, элдик музыкант деген ошол кезде, мисалы, нота тааныган эмес көп музыканттар. Архивдик сүрөттөрдөн көрсөңүз болот, ошол жерде Петр Шубиндин жанында ошол эле Муса Баетов, Карамолдо Орозов, Карамолдо жана башка көптөгөн ошо кыргыздын залкар музыканттарын, элдик музыканттар деген, алар атасынан баласына өтүп тубаса музыканттарды, мындайча айтканда, самородок деп коет го, билим алган эмес. Ошол кишилердин баардыгын чогултуп, эң улуулары 72-ге, 70-ке чыгып калган кишилерди чогултуп туруп, ошолордун баардыгын чыгармаларын нотага түшүрүп, анан ошол кыргыздын чыгармаларын оркестр түзүп, аларга нота менен ойногонду үйрөтүп, мисалы бүгүнкү күндөгү жана үч кулду биздин традициондук комузубузду оркестрга прима, альт, бас кылып бөлүп, 3 регистр болуш үчүн нотаны үйрөтүп, анан оркестрди түзүп, анан баардыгыңыздарга белгилүү Советтер Союзу убагында жанагы 39-жылы биринчи жолу кыргыз музыкалык искусствосунун декадасы болгон. Сталин өзү залда отуруп, кол чаап отурган, ошондо биринчи жолу ошол биздин оркестрибиз барып, абдан чоң ийгиликке жетип келген да. Ошону Петр Федорович Шубин өзүңөр ойлоп көрсөңөр, Кыргыз улуттук аспаптар оркестрин орус киши ачкан. Аябай эски инструменттерди ойночубуз. Анан ошол президентибиз Садыр Нуркожоевич маданият ишмерлерине 360 миллион бөлбөдү. Ошондон анан ошо Шубин мектебине бизге 10 миллион келип түшкөн. Ошол 10 миллионго соодалашып отуруп, анткени ошол кезде мисалы могу коңшу Россияда магазининде официалдуу дистрибьюторда бул инструменттер $76 000 турчу да. Анан ошол биз Япониянын өзүнө түз заводко чыгып, соодалашып отуруп, анан биздин Куренкеев атындагы музыкалык училище, анан Шубин мектеби биргеликте чогулуп, анан 4 инструмент алабыз деп, анан скидка алып, чоң 20%ке чейин. Премиум класс инструменттер 3 эле чыгат экен, бир айда болгону 3 эле. Анан очередке турдук биз. Жарым жылча очередте турдук. Анткени көптөгөн мамлекеттер дагы кызыктарлардын баары очередте турат экен. Биз дагы ошондо 4 ай очередте турдук. 4 айдан биздин очередибиз жетип, инструменттерди даярдалып чыккандан кийин, анан элестетиңиз, Япониядан жанагы деңиз менен 2-3 айда Кытай мамлекетине жетти. Андан кийин Кытай мамлекетинен Казакстанга келди. Анан Казакстандан Кыргызстанга келгенче чачыбыз агарып калды. Сөздүн ачыгы, кайгыра берип, сууда жанагы Титаник киносунда роялдар чабагырып жүрөт го, чөккөндө корабль. Ошондой түштөр кирди. Керек болсо камалып кетем го, келбей калса деп дагы корккон күндөрүм болду. Чын, сөздүн ачыгы. Оңой иш эмес экен да, анан тем более президент берип аткан акчадан титиреп турасың да, окуу жакшы эметейин депчи. Анан Кудайга шүгүр, ниетибиз түз болгон үчүн Кудай бизди колдоп, мына татынакка инструменттерибиз келип туруп калды. Анан мисалы мунун бир эле детали, бир 30 жыл
да даярдалат. 30 жыл кетет. Ошон үчүн бул ушундай спецификалык өзгөчө аспап да. Анан ошону адамдар, лучший мастерлер ар бир добушун угуп, обертондорун түзүп чыккан үчүн дагы премиум класс инструменттер кымбатыраак болот. Мисалы, жакында эле Steinway алынбадыбы? Ал Steinway мындан $200,000 турат. Бул 50,000 болсо, тиги Steinway $200,000. Ал 25 миллионго алынды. Анан ошонун астында комментарийлерди окусам, элдер жазып атат да, 25 миллионго ушул бир эмени алды деп түшүнбөгөндөр айта берет. Бирок ошол мекендештерге айтат элем, урматтуу мекендештер, балдардын билимине эч качан аябашыбыз керек. Мисалы, азыр караңыздарчы, бир эле жеке ишмер кымбат машинени айдап алып жүрүшү мүмкүн. Ал бир эле кишинин жашоосуна керектүү нерсе. Ал ошол эле бир эле кишинин өз башына каражаты, удобствосу жана башкасы. А бул инструменттер мына бир алып берди бизге, дагы 50 жылдай миңдеген балдарыбыз окуйт. Музыкалык тарбия алып чоңойгон бала менин өзүмдүн байкашым боюнча жана жалпы эле элдер деле айтат, музыкалык чөйрөдө чоңойгон бала өзүнүн алып жүрүүсү, тарбиясы, адамга болгон сезимталдыгы, бала кыялдыгы, чынчылдыгы менен айырмаланат. Ошон үчүн бул абдан сонун билим.